Assalamualaikum. Kızlarım, amazsızlar. Bugün ikinci gün. Şunu Traus sertiden geçken. Barbagan жерimiz kalgan жоқ. Акыркы үміт Кыргыз элинде. Шуга сиздердин колдооңуздар керек болуп, башкасы ит экен. Ушунчалык болбойт да бул нерсечи. Макул жай болгондо макул. Ар ким квартира тарап кетет деген. Кышында аяк барабыз. Монча эйил. Биз го жаш балдар. Biz sıcak ortada jatmapız. Bırakta kargan apalar, invalid эжелер бар, балдар бар екен, кичинекей жаңы. Онкология учетта тургандар бар екен, аларды эле эч ким уккан жок. Сөз Садыр Нуркожоевке жетпейди бул сөзүбүзчө. Канча обращение болду. Ташиевке да такыр жетпей атат. Эгер жетсе биз ишенебиз, Ташиев эч качан мынтип элди ыйлатып, элдин үйүн тартып албайт, мүлкүн тартып албайт эч качан. Канча мечит салып, канча энелерге жардам берип, канча бебечара көп балалууларга жардам берип үй берип жүрөт. Ал инсанды көрүп эле жүрөбүз, жакшылык кылганын. Анткени ал ислам дининен кабары бар, намаз окуган адам. Ошо Ташиевке үнүбүз жетсе деп үмүт кылып атабыз. А бул жердегилер эки досту элге жаман көрсөтүп, приказдын баары жогору жактан келген. Силер күтүп аткан Ташиев приказ берген деп бизди алдап атышат. Эч кандай үмүт кылбай эле койгула. Силер күтүп аткан адамдар приказ берди деп бизди алдап атышат. Биз ага ишенбейбиз. Эмнелер макуштар көз жашка албай алдым акча. Эми форманы кийип турсам жаман ойлогулу. Мен де ушакта жашайм. Житель бул жакта жашайт. Форма жөнөкөйдөн форма бул. Охранник болуп иштейм мен. Бул жерде бүт бебешара, карапайым, мигранттар ушулар калган. Тааныш билиши барлар, акчасы барлар давно чыгып кетишкен, акчасын алып. Мен ушул балам жаңы эле. Азыр закрепка мен өзүмдү коюшту. Эмне дейсиңер буга? Кыргызстанда, өз элинде, өз жеринде кордолуп атабыз. Ушак жүрүп атат, силерге ипотека бериптир, силерге акча бериптир. Бунун баары жалган. Акимият, мэрия өздөрүнүн аккаунтунан элди жайгаштырдык, үй бердик деп алдап атышат. Бунун баары жалган. Блогерлер келип тартса, салып кетип атышат. Элдер ызылдаганыбызга да голубой машиналарга салып алып кетип атышат. Журналисттердин да көбү коркуп келбей калышты. Бүт эле келгенин баарын алып кетип атышат. Кече жогорку кеңештен бир депутат басып келе алган жок, коркуп. Карапайым эл мынчалык. Алмаздар, аял бул жактын 7 айлык баласы бар. Кечке 7 айлык баласына киргизишпей, тамакта киргизишпей, кече аялы коркуп ыйлап тамак жок ачка. Урматтуу Москвадагы мекенештер, сиздерге таза жана оригинал документтер керек болсо, сиздерге Абдуталип мырзаны сунуштайбыз. Алдыңыздарда турган бардык документтерди бат жана таза жасап берет. Регистрация 3 айга, 9 айга, продление 3 айга, 9 айга таза жана ишеничтүү базасына жооп берет. Аманатка кыянат жок. Связь жана WhatsApp номер +7 916 044 66 24. Кызматыңыздарда Абдуталип. Сүт чыкпай. Акыры булар да түнкү саат 2-де чыгарды. 2-де чыгарып жетимдер үйүнө апарып коюшту. Аларда жетимдер үйүнө алып барып коюшту. Бир эмеге 2-ден 3-ден семьяны киргизип коюшту. Ал жерде тамак жасап жегенге шарт жок. Акимиаттын прессасы алды. Ошол акимиатта жанагы кофе кайыкка 2 пачка. Канакей? Кайсы кофе? Жана 2 пачка кофе. Багажга салып койдук эле, машина кетип калыптыр, эми эстен келет. Кайсы машина? Жана кызыл машинага багажга пакетке салып койдук, эмеже салып койдук, ошол жерден кетип калыптыр. Мен намаз окуп келчем, ал машина кетип калыптыр. Саар келет эми. Ал ким машинасы эле? Кызыл машина неде турган. Азиздин машина, баягы кызыл машина. Ошондо кетип калыптыр менин пакетимде.
2 африст компания. Могул 7 микрорайонго Сүйөркулу 16/1-ге Мериан жерине арендага алып, 4 этажга чейин коммерческий, 5-тен 9-га чейин апартамент деп ушул объект салышат. Ал бири салып бүткөндө экинчиси келип талашат. Азыр ушундай афристер аябай көбөйүп калды, этият болгула. Бир компания салат, экинчи компания талашат. Акырында карапайым эл көчөдө калат. Соттошуп эч бир жыйынтык чыкпайт. Соттошосуң, убактың кетет, өмүрүң кетет, адвокатка акчаң кетет. Эч жыйынтык жок. Кирерилиш 80 подписчик жетпей жатыр. Закрепке чыгарып салсың. Закрепке чыгарып койсуң. Подписаться кылба. Прямой чыгыш үчүн 80 подписчик жетпей жатыр. Ассаламу алейкум туугандар. Могу исправствов дегенде катталып болчу. Подписчик кичине жетпей жатты. Мен бөлүшкүм келип атат. Атак телефондорду өчүп салып да, Прямойго чыгабыз азыр, прямойго. Ичкериге вообще ичкериге тамак киргизбей атат. Биздин үйүбүз ким угат? Элди ким коргойт? Могул жерден 2 суткадан бери ачка турабыз, үшүп турабыз. Ушундай кайдыгер мамиле жасап атышат, как будто биз кылмышкер сыяктуу или бир кандай десем. Бул жерде ушул мадам Леди деген аккаунтка кирсеңер бүт болгон окуянын баарын видео тартып салып атабыз. Кыргызстанда тарыхта биринчи жолу болуп атат окшойт мындай нерсе. Ушунча адамды ушундай суукта 2 суткандан бери көчөгө коюп коюшту. Жаш балдарыбыз ыйласа деле 40 чык элек баланы да кече ыйлап сүп чыкпай. Биз видео кылып тартканбыз, балкондон ошо балага тамак берип койгула, сүт берип койгула десек, жип байлап пакет таштасак, аны да милиционерлер жулуп алып салышты. Мындайча айтканда, не болсоңор ошо болгула, өлсөңөр өлүп кала бергиле, бизге баары бир деген мамиле жасап атышат. Кыргыздар ушунча чет мамлекетте иштеп, мен голосума көңүл бурбагыла, мен үшүгөндөн ушундай сүйлөп атам, болбой калдык. Суук өтүп бүттү бизде. Башка мамлекетте да кыргыздар мынчалык кордолгон эмес. Биздин үйүбүз бийликке жетпей атат. Ортодо өтө чоң тосуулар бар. Өтө чоң чиновниктер бар. Көрүп аткан 235 адам катталып койгоңуздарчы. Азыр аккаунтты кетирем. Ак үйдүн астына эмес, тротуарга чыгарбай атышат. Биз плакатыбыз кармап, могул жерге плакат эмес, өзүбүздү да чыгарбай атат. Мына тротуарга чыксак эле могу жерде автобус турат. Могул здание аркасында автобус турат экен. Бизди сразу салып камашат экен. Бүкөн мынасына таңкы саат 5-те бардык, 6-да бардык, 7-де бардык, каждыйден бардык. Ташиев жумушка келатканда, может бизди көрүп, токтоп үнүбүздү каттыр деп плакат көтөрүп, урматтуу Ташиев, бизди угуп коюңуз деген плакаттарыбыз менен канча жолу бардык. Автобус милиция келет, плакатыбызды да көтөртпөйт, камайбыз деп коркутат. Азыр могу тротуарга чыгып турганга да уруксат бербей атышат. Жолдо турсак, может плакатыбызды көтөрүп, эл көрсө бийликке жете беле деген үмүт менен жолго чыкканга да уруксат бербей атышат. Кечке эле камайбыз деп бизден эле эме күтүп турушат. Биз кичине бир кадам жасасак эле бизди автобуска салып алып кеткен жатышат.